Мен ушул жер 10 жыл иштедим. Свалкада. 16 жаштан баштап. 10 жыл иштедим. Айтып атат да, калым бермейинче кызды бербейбиз. Кыргыз кыздар жагат, ооба, но ушул калын кыйналат да, ойло кыйналат калынчы. Паспортуңуз болгондо Россияга кетет белеңиз? Жок, мен Россия атуда бери келдим, Россияданчы. Кайра Россия барган. Жалпы каналымды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтам. Сиздер менен кайрадан амандыкта жүз көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Ал эми менин бүгүнкү маектешчү адамым чын эле өзгөчө киши десем дагы болот. Интернет желесинде кыпкыргызча таптак сүйлөп бир элдердин көңүлүн буруп жаткан Сергей мырза бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Здрасте. Кандайсыз? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Жүрөбүз, акырын. Келиңиз, алгач биздин ушул көрүүчүлөр менен кыпкыргызча амандашып коюңузчу. Учурашып коебуз. Саламатчылык бардыгыга, ким мага тааныды, бардыгы ден соолук жакшыбы? Болду. Келиңиз бүгүн Сергей өзүңүз тууралуу кененирээк биздин көрүүчүлөргө тааныштыралычы. Өзүңүз качан, кандай болуп, эмне болуп бул жакка келип калдыңыз? Негизи эле кайсыл жакта төрөлдүңүз? Кыргыз тилин кантип үйрөнүп алдыңыз? Бүт ушулар тууралуу айтып бериңизчи. Мен Россиядан, Иркутстан жашадым. 5 жашта мен Бишкекте келгенмин да, Токмокко. Россияда отец матери менен бухать эткен да, арак ичипчи. Анан там их лишили родительских прав. Мен майка поезд менен келгенбиз да. Поезд менен келип, Токмокто бабушка жашады. Негизи сиздин атаңыз дабы же апаңыз дабы кыргыздар барбы? Жок, мен уже бул жер кыргызча свалкада иштеп кылдым да. Анан 5 жашта келгенмин. Анан где-то 8 жашта болчу да мен. Мен как раз бабушка акчасы берди мага, айткан. Мен пока барып майда чуда алып ал, мороженое, мен азыр стол приготовлю депчи. Туулган күнү как раз болчу. И мен магазинге кетип баратса, мама переходила дорогу. Кандайсың деп чуркады. Машина менде көзүнчө урду да. Апаңызды? Анан там мындай бир чоң канал бар болчу. Ушул каналда уч кетти да болчу. Суу менен кошо агызды да. Мамаңыз? Мен анан магазинге жетпей эле бурулуп, кайра арткасы кеттим. Арткасы кетсе, атасы отурду. Ата апасы там сүздү, короче, депчи. Бул мага таяк берип, алдап атасың депчи. Потом кет калды бул. 1 сааттан кийин келди. Ой, балам, кечир, туура айттың деп. Я говорю, сен мага уже таяк берген кейін эмнеге кечирип атасың деп. Анан 9 жашта мен Чуйский школа, Чуйский эмес, Ван Антоновка кеткенмин. Бабушка вытягивать эткен жок да. Бизде учебуз да. Ал бабушкаңыз мындай тууганчылыгы барбы же кандай болчу? Бул апасы, апасыны апа да, короче. Бул бабушкасы, бабушка моей матери, короче, мама. Мындай. Анан кайнеси болуп калат экен да. Анан мен Чуйский школа интернат, Чуйский эмес, Ван Антоновка кеттим биринчи. Ван Антоновка 6 жаш до 6 класса учился там, анан меня перебрасывать этип койду да. Красный речкач. Ну, менде поведение начарак болчу да. Маленький кезде бардыгы ойлонуп атат да, ойноп, класска барбай эле гулять атып жакшы көрөт да. Анан мага Красный речка жиберген. Красный речкада мен 7 класска учиться этип койдум. Красный речка жашадым интернатта. Последний раз эмнеге мага перебрасывать этти, Чуйский школа интернат. Мен бир баласы менен мушташып интернатта. Мага замдиректор чакырган да. Анан мага ремень менен урду да. А менде
психика начарак да. Экинчи этажда баары мындай мебель, диван, кресло, короче, бардыгы биринчи этажга иргиттим да. Анан айтты, кой, мунун марды, короче, көп турбай депчи. Анан мага Чуйский школа-интернат жиберген. Чуйский школа-интернат мен 9-классты бүтө элекмин. Мага айтты, сенде метрика жок болуп атат. Российский метрика да. По идее, интернаттан чыгып паспорт бериш керек да. Сенде метрика жок, биз сага паспорт жазабайбыз деди. Мен айттым, майлы, паспорт жазабасам макул дедим. Мен лично дело ушул жер калтырып кеттим интернаттанчы. Интернатта чыгып Токмокто 3 күн жүрдүм. Жолдо жүрүп, ойлонуп, кайсы жер акча тапса болот. Анан бир киши келди магачы. Кандайсың чакпак, жумуш керекпи? Ооба, керек, эмне жумуш? Поехали, мен сага бир жер көргөзөм дейт. Мен где-то уже 16 жашта болчумун да. Поехали, мен сага көргөзөм дейт. Бир жер жумуш жакса ушул жер каласың, жакпаса башка жерге кете бересиң депчи. Макул дедим, барып Бишкекте келгенбиз биз. Бишкекте келсе городской свалка көргөздү да. Ушул жерде иштейсиң деп. Мен ушул жер 10 жыл иштедим. Свалкада. 16 жаштан баштап. 10 жыл иштедим. 10 жыл иштеп, анан бульдозер айдадым, ЧТС, мусор түртүпчү походу. 10 жыл иштедим, тама анан переостановка болуп калды ушул жерчи. Мага айтты, короче, все, эмне кылса, короче, чык дейт да. Анан мен, когда меня выгнали с бульдозера, мен где-то бир жарым жыл, там бир эже бар, Замир эже, ушудан иштедим. Баклажки сортировка кылдырып чакпак. Ал жакта канча убакыт иштедиңиз? Ну, можно сказать, мен ушул 10 жылдан где-то 4-5 жыл бул менен иштедим да, айыл мененчи. Анан мал бар болчу да. Анан мен что-то начар болуп атат да, что-то не то болуп атат, резать этип атат да. Больницага барып көргөзсө айтып атат, сенде эхинокок. Короче, лечение кылыш керек. Мен кайра больница чыгып, свалкадан эч кимде жок да, бул жер бир киши бар болчу. Мирхат байке. Мирхат байке келдим, Мирхат байке мындай болуп атат деп. Блин, мага больницага жазыш керек болуп атат. Мен как раз ошо 4-й горбольница. Ну, мен Мирхат байке менен кандай тааныштым? Мирхат байке менен мен шаарда бир жолу келип, тоже мындай жүрүп, смотрю, кишилер мындай мешок менен баклажка алып барып атат. Думаю, каяка алып барып атат? Көрөйүнчү барып. Барып көрсө, бул бир жер мындай приемка кылды да, баклажка алыпчы. Мирхат байке менен таанышып, сүйлөшүп отуруп, анан Мирхат байке менен сүйлөшүп, Мирхат байке айткан, эсе керек болсо келе бер, иштей бер депчи. Макул дедим, анан уже операция кылайм десе, акча жок. Же эч ким киргизбейт да, паспорт жок болгон кийинчи. Паспорт жок болгон кийин киргизбейт. Анан Мирхат байкеге бардым. Мирхат байке мындай болуп атат. Менде, короче, операция кылыш керек болуп атат. Мирхат байке мага больница киргизди. Короче, Мирхат байке 85 000 берди операция үчүнчү. Мага 3-литровую банку печени кести да, 20% калтырыпчы. Врач айтты, сен, короче, көп ачуу жебе дейт. И көп сукта жүрбө. Мен где-то жарым жыл менен жүрдүм. Марды мындай сайдырат, шлангчы. Мындай бир пакетик сыяктуу. Короче, жарым жыл ушул менен жүрдүм, больница чыган кийинчи. Жарым жыл жүрдүм ушул мененчи. Каждую неделю мен Мамакеев жака жүрдүм да. Мамакеевке барып көргөздүм да, анализи берипчи. Мирхат байке 80 000 берген кийин бир мындай кичинекей алып келди.
дарыч. Ушулдары, короче, жакшы болду да. То, что ушулдары жакшы берди да, этот жардамчы. Эмечи сиздин аталарыңыз издеген жокпу эме Россиядан туугандарыңыз? Менде брат, братишка бар, бул Россия кеткен. Бул по идее, менде мындай айтайымчы, двоюродная сестра бар. Мен 7 жашта, бул Россия кеткен. У нее там в Россияда азыр, короче, семья болуп калды да, уже муж бар, бизнес бар, бары бар. А потом, когда у меня бабушка умерла, дом, короче, переписал на младшего братишку. Дом. Жок. Бабушка, короче, дом переписала на младшего братишку. Мен средний. На младшего братишку переписала. Двоюродная сестра Россиядан келип, домду сатып, айтты да мага дагы. Поехали Россияда. Мен айттым, мен барбайм. Менде паспорт жок. Мага по-любому албайт. А макул анда жакшы тур деп кет калды. Брата, братишка алып. Эгерде паспортуңуз болгондо Россияга кетет белеңиз? Жок, мен Россия оттуда бери келдим. Россияданчы. Кайра Россия барган не пайда. Азыр тем более тама, во-первых, изучуу жүрүп атат бир. Экинчиси, жакшы иштесе иштейсиң, да, акча көп табасың, да. Мында эчтеке айтпайсың да. Ну, мен уже 5 жаштан бери маарда жүрсөм, мен тетека барган уже кызыкпайт да. Кыргызстанга көнүп калдыңыз? Кыргызстанга не то что кондум, просто жакты да. Эмнеси жакты? Ну, во-первых, мында айткан көп мындай природа бар да. Биринчи. Экинчи болуп атат. Ну, бул жер уже, как вам сказать бы, бул жер көп адамдар уже таанып алдым да. Россияга барса уже мынча эмес болбойт да. Брат, братишка бар, но бул айтат да 1-2 күндөн кийин. Болду, сен келдиң, давай, короче, өзүң ишин кылчы. Бизде орусда ушундай да. 18 жаштан кийин, например, мындай семья да. 18 жаштан кийин уже апасы, атасы, баласы чыгарат сырткысычы, эмне кылса ушул кыл дейт. Короче, каерде жашайсың, эмне кыласың, короче, ушундай дейт да. У нас орустуку ушундай болот да. Кыргызча ойлоносузбу же орусча ойлоносузбу? Ну, я азыр чын айта албайм, но если кыздар жүрөгү жакса, лучше кыргыз алыш керек да. Кыргыз кызга үйлөнөр эмеспи? С одной стороны ооба, но с другой стороны, менде эмне жаман болуп атат, калын берген оло кыйналат да ушул жерчи. Кыргыз кызды ошондон коркута салгандан. Ушул корком да, калын берипчи. Орустуку башкача да. Орустуку калын бербей эле жөн эле барып ЗАГСка киресиң, чыгасың, бүттү. А кыргыздыки алган кыйын. Айтып атат да, калын бермейинче кызды бербейбиз. Кызды бербейбиз дейт. Анан еще атасы кызы мындай айтканчы, мейим жейт да көпчү. Эмнеге? Мен билбейм, менде бир досум тоже бар. Айтып атат, если даже кыргыз кызды аласың го дейт. Блин, кыйын болуп калат. Эмнеге десе? Ну, во-первых, калын бересиң. Экинчиси кеде сага атасы анча-мынча мейим жейт дейт. Кызымды жакшы кара деп. Жакшы кара, анан тигиндей. Мен по идее даже вот кыздар менен таанышса да, мен көп сүйлөбөйм. Неге? Мындай привычка болуп калды, мен мындай стеснительный, что ли, ушундай да. Стеснительный болуп, көп кыздар менен мындай сүйлөшпөйм да. Албай калып атасыз. Бирок кыргыз кыздары жагат, Кыргыз кыздар жагат, ооба, но ушул калын кыйналат да, ойло кыйналат калынчы. Менде азыр тем более мындай жумуш болуп атса, калын берген кыйын болуп калат го, ойло. Калынга акча тапсаңыз эле кыргыз кызга үйлөнөт экенсиз да, Ооба, азыр биринчи кыздар менен таанышып, жүрөгү эси жакса, жакшы болот. Азыр көп байкап алдым мен.
көп кыздар мындай карабай калды. Азыр кыздар көп чындык келгенге азыр акча баардыгы карап калды да. Мындай как раньше душа менен эч ким жок да кыздарчы. Душа менен болсо майли, калын акырын бермей кирем да. Просто азыр баардыгы акча карап атат да. Кыргызча сүйлөп атсаңыз, кээ бир баягы орусча сизде орус деп ойлошуп, орусча сүйлөгөндөргө барып кыргызча жооп берип койсоңуз аябай таң калышабы? Мен көрдүм да, мен көп магазинге кирем да мындай суу алыпчы. Магазинге кирсе көп кыздар турат да магазинденчи. Орусча сүйлөп атат да. Мен кыргызча айтам да. Чоңгуз хотя бы чуть-чуть уялбайсызбы, хотя бы анча-мынча кыргызча сүйлөбөйсүзбү дейм. Бул орусча айтат да. А почему на русском нельзя? Говорю, ну блин, мен көрүп атасызго, аракет кылып кыргызча менен сиз менен сүйлөшүп атам. Сиз мага кайра орусча жооп берип атса, уят го, сиз өзүң кыргыз кишисиз да. Ооба дейт. Кыргызча айта бергиле да. Ну көп да тааныбайт кыргызча. Говорю, блин, аракет кылгыла да. Кыргызча сүйлөгөн, по идее, сен Кыргызстан, мага көп адам айтат да, сен Кыргызстанга жашайсың го, кыргызча сүйлөп бер дейт да. Мен мындай уже можно сказать 20% калды да орусча сүйлөгөнгөнчү. Асаны бар калдым, жакыныраак айтып атат, орусча вообще каласың дейт адамдарчы. Кыргызстан тууралуу дагы эмне айта аласыз? Кыргызстанда мага Кыргызстан не жагат? Во-первых, красоты много здесь. Во-вторых, людей много, тем более эти болуп атат. Кыргызстан эти притягивать этип атат да, бардыгычы. Красотой, чистотой. Анан элдери дагы жакшы керек сизге? Элдер ооба, но кээде бар адамдарчы. Жаман адамдарбы? Кээде мага вот в прошлом году инстаграмга чыганга мен комментарий читать эткем да, тоже. Комментарий читать этсе бар анча-мынча адамдарчы. Сен орус Кыргызстанга жүрбөйлү, Россияга кетпейсиң деген адамдар көп болуп атат да. Мен болгон жаздым, братан, мен Кыргызстанга 5 жашта келген бери Кыргызстанды эч жака чыкпай эле коеюн лучше дейм. Мынакей сүйүктүү көрүүчү, биз дал ушул Сергей тууралуу бир аз дагы маалыматтарды өзүнөн алдык. Анан бул Сергей тууралуу маалыматты мен дал ушул Instagram баракчасындагы бул Динара Эжекенин баракчасы аркылуу көрүп калдым. Адашпасам сиздин дүкөнүңүзгө келген видеосу аябай бир коомчулуктун көңүлүн буруп атат десем дагы болот. Анан кийин келиңиз, сиз дагы дал ушул Сергей тууралуу дагы эмнелерди билесиз? Паспорту жок деп айтып калдыңыз, ошолор тууралуу дагы айта кетсеңиз. Билгеним санастарбы, кыргыз элим. Мен билгеним ушу бул документи жок кичинесинен бери, ошону бүтүрүп береличи деп аракет кылдым, бирок колуман келбеди былтыр. Анан быйыл дагы ошо араңыздардан жардам берип бүтүрүп бергенге адамдар чыгып калабы деген ниет менен дагы чыгып атабыз. Буга биринчиден азыр паспорту керек болуп атат. Анан паспорт деген ушу жакшы жумушка жайгашса деген, анан азыр үй жокмун. Билбейм каерде жатып жүрөт. Көрүнгөн жерде эле жатып жүрөт окшойт. Анан борум ачып берет, магазинге келет, бат-баттан эле келет, акчасы жок болсо деле келе берет, келип алып кете берет. Карызы көп. Бирок сурабайм аны деле. Анан сиздерден суранабыз ушул багага. Самое главное, бизге ошо документ боюнча ушул жакты жакшылап колунан келген инсандар карап берип, жардам берип коюшуңуздарды өтүнөбүз. Бизге биринчиден ушул кыйын болуп турат документ жагынан. Экинчиден анан ушу билбейм, араңыздардан подписчиктердин арасынан көп эле ошо бир нерсе алып берип койсокпу деп жазышып атат. Анан ошого счет ачалы десек, бунун М-банкыда жок, паспорттон улам, ошого мен өзүмө да ача албаймын, коркомун. Анан билбейм кандай кылабыз эми. Кантип бир айласынта бир счет ачалы деп атабыз азыр.
ушул видеонун түйүнө эмени реквизитти койгонго аракет кылабыз. Колуңуздардан келишинче жардам беришиңиздерди өтүнөбүз. Буюрса документтериңиз бүтсө, башка жумуш дагы табылат. Кайгырбаңыз, анан Кыргызстандан кетпеңиз, Кыргызстан кайка кетмегилим, кетпейм мен эч жака Кыргызстанда, койгула. Кыргызстанда калаймынчы. Чоң рахмат. Мен болсо коштошом, сүйүктүү көрүүчү. Кийинки жакшы бир берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуз.